Саламатсыздар, урматтуу достор. Бүгүн мен сиздерге Zoom платформасын, Zoom программасын сиздерге телефон аркылуу кантип колдонсо болот. Ошол жөнүндө маалымат берем. Zoom программасы тиркемесин биринчи кезекте Play Market'ten көчүрүп алабыз. Бул программа бизге видеоконференцияларды уюштурууда жардам көрсөтөт. Ошондой эле видео сабактарды, онлайн сабактарды ушул программанын негизинде 100гө жакын катышуучунун негизин кошуп, акысыз 40 мүнөткө чейин программаны колдоно алабыз. Мурунку сабагыбызда биз Zoom программасын компьютерден регистрация кылып, кантип колдонсо болот ошол жөнүндө маалымат бергенбиз. Азыркы сабагыбызда болсо телефондон колдонууну көрсөтүп кетем. Биздин сабактарды бардыгыны биринчилерден болуп көрүү үчүн биздин каналга сөзсүз катталып коюңуз жана лайк басып досторуңуз менен бөлүшүңүз. Анда программа көчкөндөн кийин открытты басып, мына караңыз, бул жерде 3 функция бар. Регистрация, войти в систему, войти в конференцию деген. Бул жерде эгер сиздер мугалим катары өзүңүз регистрациядан өтүп, окуучуларга конференция видеоурок өтүүнү кааласаңыз, анда сиз регистрация болушуңуз керек. Эгер окуучу болсо, анда регистрациядан өтүүнүн кажети жок, гана программаны көчүрүп алышы керек. Андан сырткары, бул жерден эгер окуучу болсо, войти в конференцию деп, бул жерден идентификатор деген жерге ошол мугалимдин конференциясынын номерин жазып, конференцияга кирсе болот. Эгер мугалим ошол идентификатор номерин колдонуп конференция түзсө, анда ошол номерди териш керек. Ал номер ошол конференциянын ачкычы десек болот. Ансыз деле ссылка аркылуу кирсе болот сабактарга. Анда кийинчерээк бул жерде звук, эгер звук өчүрүү үчүн конференцияга киргенде звук керек эмес десе, анда бул жерден өчүрсө болот. Андан кийинки регистрация, бул жерден каттоодон өтөсүз электрондук поштаңыз менен. Андан сырткары бул жерген войти в систему деген жерден, бул жерден сиз өзүңүздүн Facebook же болсо Google поштаңыз менен бул жерден автоматтык түрдө регистрациядан өтөсүз. Келиңиз анда Google аккаунт менен регистрациядан өтүп көрөлү. Бул жерден келиңиз экинчи электрондук пошта менен өтөбүз. Через электрондук пошта десеңиз, сизге электрондук поштаңызга активация письмосуну да жөнөтөт, эгер компьютерден өтсөңүз. Через Facebook десеңиз, анда эч кандай эчтеке сурабайт. Караңыз, программа ачылды. Бул жерден жогору тараптан новая конференциядан биз ушул жерден өзүбүз конференция түзөбүз. Экинчисинде болсо биз башка бирөөлөр түзгөн конференцияга киребиз. Идентификатор номерди жазып, андан сырткары пландаштырабыз. Мисалы, апрелдин 5-ине конференция темасын жазабыз, конференциянын саатын жазабыз жана маалыматтарды жазып, бул жактан конференция создать кылсынала. Кийин окуучуларга жиберсек, алар ошол саатта залына киришет. Андан кийин демонстрация экран, бул жерден биз өзүбүздүн экраныбызды, файлдарыбызды, маалыматтарыбызды, электрондук доскабызды ушул жерден бөлүшө алабыз. Азыр биз конференция түзгөндөн кийин ушул экрандарыбыз, демонстрация экран иштей баштайт. Андан сырткары ылдый жакта конференция үчүн чат,
конференциянын убактысы мына бул жерде идентификатор персональный конференции деген бул жерде ушул номер аркылуу окуучулар кире алат. Эгер сиз ушул идентификатор номерди колдонсоңуз, эгер сиз бул номерди колдонбой конференция түзсөңүз да болот, анда только ссылканы басканда балдар конференцияга киришет. Бирок сөзсүз Zoom программасын Play Market'ten көчүрүп коюшу керек. Окуучулар регистрациядан өтүшү шарт эмес. Андан кийин бул жерде настройка келиңиз, анда биз новая конференциядан өзүбүздүн конференциябызды түзөбүз. Караңыз, бул жерде эгер сиз төмөндөгүнү жандырсаңыз, анда идентификация номерини окуучуларга жөнөтүшүңүз керек. 481 136 52 60 деген номер менен окуучулар өзүнүн телефонунда ошону терсе, сиздин конференцияңызга туруш болушат. Эгер муну өчүрүп койсок, анда ссылка менен эле кирет. Келиңиз, анда бул номерди колдонбой туруп конференция ачабыз. Бул жерден понятно. Караңыз, бул жерден бардыгына разрешить беришиңиз керек. Себеби сиз азыр микрофон колдоносуз жана фото видеолорду колдоносуз, ошон үчүн разрешить. Караңыз, бул жерде мен камераны өчүрүп койдум. Бул жерден микрофонду да өчүрүп койсок болот. Окуучулардын микрофонун да өчүрсөңүз болот. Эгер микрофонду жандырсаңыз, анда сиздин үнүңүз угулат аларга. Андан кийин камераны өчүрүү. Бул жерден андан кийин чашыл, бул жерде совместный. Бул чогуу колдонуу функциялары. Ушул жерден сиз экраныңызды көрсөтө аласыз. Мурун даярдаган документтериңизди көрсөтө аласыз. Ага тиешелүү фотолорду көрсөтө аласыз. Мына акырында карасаңыз, совместное использование доска дейт. Ушул жерден сиз досканы колдоно аласыз. Мисалы, сабак башталды деп жазсаңыз да болот. Бул болсо өчүргүч, өчүрсөңүз да болот. Каалаган тексттериңизди жазсаңыз же окуучулар жазса болот бул жерден. Андан кийин ушул жерде программаны ачалы. Андан кийин бул жерден досканы өчүрөбүз. Эми участниктерге киребиз. Участниктерде азыр эч ким жок. Организатор мен. Эми участник окуучуларды главный, эң башкысы окуучуларды бул конференциябызга чакырышыбыз керек. Бул жерде караңыз, чат, андан кийин пригласить деген турат. Ушул жерден пригласитти басабыз. Кааласаңыз сообщение аркылуу жөнөтсөңүз болот, Gmail. Бирок биз келиңиз копировать URL деген ушул конференциясынын ссылканы көчүрүү деген, URL форматында келиңиз. Копировать, көчүрдүк. Эми бул программадан чыгабыз убактылуу. WhatsApp'ка киребиз, окуучуларыбыздын группасына. Бул жерден выставить кылабыз. Ушул ссылка, эми окуучулар ушул ссылканы басканда сиздин конференцияңызга кирет. Кана эми окуучу болуп, башка телефондон, то есть компьютеримден өзүм окуучу болуп кирип көрөм. Биз кайрадан өзүбүздүн Zoom программабызга кайтабыз, конференциябызга. Эми окуучуларды бул жерден күтөбүз. Биринчи окуучу болуп өзүм окуучу катары кирип көрөмүн. Караңыз, биринчи азыр микрофонду өчүрүп коюшум керек, себеби эки микрофон жакын болгон учурда шум пайда болот.
Караңыз, бул жерде эки мугалим, эки окуучу кирди. Жок, бир окуучу кирди. Окуучуда мен, экинчи окуучуда камерасы жок экен. Камерасы такырда жок экен. Биринчиде менде бар камера, экинчиден микрофон өчүк. Эгер жандырсак шум пайда болот. Ошон үчүн өчүрүп койдум. Бул жерден ушул. Эгер бул жерде выключить звук всех десек, бул жерде бардыгынын үндөрү өчөт. Ушундай. Барыңыздарга ийгилик. Биздин каналга катталып коюңуз. Жана өзүңүздүн видео конференцияңызды телефондон ачып колдонуңуз. Бул жерде жалпы 40ка жакын катышуучуну кошсоңуз болот, 40 мүнөткө чейин. 40 мүнөттөн кийин автоматтык түрдө өчөт. Бул базовый версиясы. Барыңыздарга ийгилик. Биздин каналга катталып, кийинки сабактарды биринчилерден болуп көрүңүз.